таңшыған Кыргыз добошун. Айтылуу китеп күн майрам атпай жұрттың мұрасы. Ол қызым ойнап бұл күнді оланып тұрат қылады демекчи. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору. Китеп ааламга жөнөп турган өчпөс чырак аталышындагы иш-чара Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өттү. Аталган иш-чараны Карымшак Ташбаев атындагы Ош шаардык китепкана менен биргеликте 23 апрель күнү дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү, ошондой эле Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өткөрүшкөн. Китеп рухтун азыгы. Эгер окууну билсеңиз, анда ар бир адам китеп экенин түшүнөсүз. Бул саамалыкка Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Закиров Нурлан Акимжанович катышып, куттуктуу сөзүн айтып, китепкана кызматкерлерине ыраазычылык барактарын, ардак грамоталарын тапшырды. Биздин жаштарыбызды китеп окууга үндөп, китепке чакырып, ушундай иш-чаралар уюштуруп жаткан бул чоң маанилүү иш-чара деп эсептейм. Билесиздер, азыркы маалыматтарды биз интернетте тез эле таап ала турган болсок, бирок ушул маалыматтарды сактап калуу, ушул маалыматтарга ой жүгүртүү биз китепсиз элестете албайбыз. Мындай маанилүү күндөр жыл сайын чоң окуу жайлар менен биргеликте өткөрүлүп келет. Негизги максат келечек муунду китеп сүйүүгө, китеп окууга тартуу. Китеп билим булагы, ошол себептен китепти унутта калтырбай окуунун пайдасы зор дейт Ош шаардык китепканасынын жетекчиси. Себеби дегенде биз өзүбүздүн эле китепканада өткөрө берсек, өзүбүз менен өзүбүз боло берет экенбиз. А биздин негизги басымдуу окурмандардын көпчүлүк басымдуу бөлүгүн негизи студенттер түзөт. Биздин көпчүлүк окурмандарыбыз ушул окуу жайдан барат да, өзү коллежден барат. Мында жалпы окурмандар үчүн китеп көргөзмөсү жайылып, куттуктоо сөздөрү сүйлөнүп, китеп тууралуу көркөм окуулар, сахналык көрүнүштөр аткарылып, китепти даңктаган өзгөчө маанайдагы программа менен коштолду.